Чоңдорубуз аларды кыйнагыла, ыз ычуу салып түнү менен уктатпагыла, кааласаңар көргө салгыла, кааласаңар тирүүлөй көмгүлө дечү. BBC'нин жаңы иликтөөсү былтыр декабрда бийликтен кулатылган Сириянын экс-президенти Башар Асаддын тушундагы чуулгандуу түрмөлөрдүн тарыхын баяндайт. Кыйкырган үндөр баарын угулчу, сурактар кандай жүргөнүн баары билчү. Биздин топ Асаддын учурунда ар кандай кызматтарда иштеген 40тан ашуун кишинин изине түшүп, аларды тапты. Биз алардын көрсөтмөлөрүнүн баалуулугун эске алып, өздүгүн жашырууга макул болдук. Бул кылмыштардын сиз күзөттө турганда болушуна, сиздин үн катпаганыңыз же аракетсиздигиңиз жол берди деп ойлойсузбу? Үн катпаганымбы? Эгер эле мен бир сөз айтсам, өзүм өлмөкмүн. Бирөөнү өлтүргөнүн мойнуна алганга чейин аларды күнү түнү катуу кыйноого алышчу. Ошонун негизинде талаа сотуна алып барышат эле. Ал жерде эч кандай суроо берилбейт. Мындай кыйноо абактагыларга оор таасирин тийгизген. Мына келип көрүңүз. Бизди ушул жерге колубуздан асып коюшчу. Шади саясий туткун катары иниси Хади менен бирге 10 жылдай абакта отурган. Эгер сабап жатканда адам кыйкырып жиберсе, ур токмок ого бетер күчөйт. Кээде Шади кыйкырганда мен андан катуу кыйкырчумун. Ошондо алар анын ордуна мени алып кетишчү. Анткени Шади кыйналганда мен аны ойлоп ого бетер кыйналам. Биз сүйлөшкөн кишилердин ичинен 2012-жылы качып кеткен бул адам гана өзүнүн иш-аракеттери үчүн жоопкерчиликти сезерин айтты. Айтсам ишенбешиңиз мүмкүн. Күзгүдөн каранбаганыма 2-3 жыл болуп калды. Мен өзүмдү өзүм карай албайм. Көпчүлүгү алар жөн гана буйрукту аткарганын жана башка аргасы болбогонун айтышты. صعب الواحد يقرر. Ким жоопкерчиликке тартылып, ким кечирилиши керек экенин чечүү кыйын. Мен кантип алдыга жылып, жаратуубузду аяктырарыбызды, кантип бул өлкөнү калыбына келтирерибизди билбейм.